Таңыңыздар менен урматтуу Марал радиосунун угармандары, Facebook'тагы жана 24 ТВ каналынын көрүүчүлөрү 17 ноябрда кечинде Жогорку Кеңештин 80ге жакын депутаты Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун демилгелеп, жалпы коомдук талкууга койду. Сунушталган жаңы мыйзам долбоорундагы президенттик башкарууга алып бара тургандыгы, ошондой эле жаңы элдик курултайды институтун түзүлүшү жана ошондой эле бир канча өзгөртүүлөр коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Ошол эле учурда көпчүлүк эксперттер жаңы мыйзам долбоорунун негизги максаты супер президенттик башкарууну алып келүү деп сыпатташууда. Бүгүн Күн чабыт маалыматтык талкуу программасында мына ушул жаңы мыйзам долбоору туурасында кеп кылабыз. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, ушул темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо 0312 68 06 06 номерине чалып биз менен байланыссаңыздар болот. Бүгүнкү берүүнү мен Айпери Жумабай кызы алып барам. Бүгүн бизде конокто саясатчы Ишенбай Кадырбеков жана ошондой эле юрист Таттыбүбө Эргешбаева бар. Саламатсыздарбы? Эфирге куш келипсиздер. Ишенбай агай, алгач эле ошол жаңы конституция, сунушталып жаткан конституция долбоордун ичине кирүүдөн мурда ошол азыркы ошол 6-чакырылыштын депутаттары ушундай мыйзамды сунуштаганга, аны өзгөртүп кабыл алууга кандай укугу бар? Ушул боюнча кеп кылсак. Бир дагы укугу жок. Тилекке каршы биздин депутаттар эмес, инсандар 28-октябрда алар өзүнүн депутаттык мандатынан юридикалык жактан ажырашкан. Болбой эле бөс билгендигин кылып туруп, алар болсо өзүнүн ыйгарым укугун узартып атышат. Эми ушуга бир кичине токтолуп кетейин да, ушунун тегерегинде чоң талкуу болбой жатат. 70-чи беренеде Конституцияда мынтип жазылган: Жогорку Кеңеш 120 депутаттан турат. 5 жылга пропорциональный система менен шайланган депутаттан турат деп. Байкадыңарбы? Жогорку Кеңеш 120 депутаттан турат. Демек, бир депутат Жогорку Кеңеш эмес. Бир депутат, ал депутат 5 жылга шайланган деп. 5 жыл мөөнөтү бүткөндөн кийин бул абсолюттук норма, алар өзүнүн мандатынан ажырайт. Алар болсо 71-чи беренеге таянып, жок, жаңы парламент келип, ошолор биринчи сессиясын өткөргөндөн кийин гана биз өткөрүп беребиз деп атат. Айырмасы чоң. Байкадыңарбы? 71-чи беренеде Жогорку Кеңеш жөнүндө сөз болуп атат. 70-чи беренеде депутат жөнүндө сөз болуп атат. Демек, депутаттын ыйгарым укугу бүткөндөн кийин Жогорку Кеңеш автоматтуу түрдө жок болот. Эмне үчүн мен кээде сурашат, эмне үчүн 71-чи беренени киргизген дегенде, бул 5 жылдын ичинде ар кандай окуялар болуп калышы мүмкүн. Мисалы, парламент тарап кетсе, андан мурун башка парламент шайланып келсе, кандай шартты иштеши керек? Ошого Конституция көргөзүш керек да. Ошондо көргөзүлүп турат. Эгерде жаңы шайланып келсе, тиги ушу 5 жылдын ичинде 3 жылдан кийинби, 2 жылдан кийинби, 4 жылдан кийинби, беркилер 5 жылга мен шайланган деп көгөрүп отуруп калбаш үчүн силер кеткиле, бул жаңы шайланып келгендер отуруш керек деген маселени чечиш үчүн бул норма киргизген. Жаңгыс депутат эч качан өзүнө гана жоопкерчиликтүү. Эгерде ал өзүнүн ыйгарым укугун, мандатын чоюп отурса, муну болсо тиги мыйзам чыгаруу бийликти узурпациялоо деген эсептейт. Бара-бара акыры жүрүп отуруп, жана 80 депутат тиги кылмыш ишин козгоп туруп, аларды жоопко тартса болот. Мына ушундан баштайлы. Демек, бул юридикалык жактан алып келгенде 80 инсан мен депутатмын деп колго жибергени, жанагы бул чоң ката. Анан эң негизги маселе көтөрүлдү. Конституция деген 2010 жылы кабыл алган Конституция деген эмне? Бул бийлик менен элдин келишими. Бийлик сунуш кылды, эл добушун берди дагы келишим түздү. Эл айтты, мына добуш бердик, ушул келишим негизинде анан ары иштегиле деп. Эгерде Конституция өзгөрткүңөр кирчи болсо, өзгөртөйүн десеңер, 114-чү берененин негизинде өзгөрткүлө деп туруп, эл так жазылган. 114-чү беренеде эмне деп жазылып турат? Эмени Конституцияны өзгөртүү киргизгенге 2 жолу бар. 20-сентябрь быйылкы жылдан баштап туруп Жогорку Кеңеш тиги өзгөртүү киргизсе болот, референдум менен өзгөртүү болсо болот деген. Эми көңүл уруп койгула.
дайым ушу көчөгүнү байкадым, Азаттыктан да дискуссиядан эч кимисе эң негизги маселеге көңүл буруп айтат. Референдумга эмне алып чыгат? Өзгөртүүнүн долбоору эмес, мыйзам алып чыгат деп жазылып турат. Жогорку кеңештин кабыл алган мыйзам алып чыгат деп турат. Мыйзам, долбоор эмес. Демек, референдум алып чыгыш үчүн мыйзамды кабыл алыш керек. Кандай эрежеси жок? Эрежеси мындай: жогорку кеңешке мыйзам түшкөндөн кийин 6 айдын ичинде элдик талкуудан өтүп, экспертизадан өтүп, барлык экспертизадан өтүп, андан кийин жогорку кеңеш карайт дейт. 3 окууда карайт дейт. Ар бир окууда айырмасы 2 айдан кем эмес. 2 айдын ичинен кийин гана экинчи окууну караса болот. Анан 2 айдан ичинен кийин гана экинчи окууну караса болот. Ошентип, мындайча айтканда 1 жылдын ичинде конституцияны каралат. Эмне үчүн ушундай татаал жолду тандаган эл ушундай келишимге келген? Конституция негизги мыйзам. Бул оңой оңолтоң жөн эле мындай 80 киши же жаңы президент боломдон киши эле оңдоп койсун деген эмес. Бул элдин келишими болгондон, элдин талкуусунан, экспертизадан өтүп, ар бир үтүрүнө чейин текшергенден кийин гана кабыл алынат деген маселе. Эсиңерде барбы? 2010-жылы ушу конституцияны карап атканда конституциялык кеңешме телевидениеден прямой репортаж болуп атты. Күнүгө башынан аягына чейин эл угуп атты. Ар бири-биринен талкуулоо болуп атты. Ошого сунуштарга кол көтөрүшүп, макул болуп болгондор болушту. Мына ушунун негизинде гана конституция калды. А көчөгүнү эмне билинип атат? Ким ушу мыйзамдын автору экенин долбооттун белгисиз. 80 депутат деп айтат. А 80дер, мына мисалы ошо көчөгүнү Мирлан Бакиров айтып атат. Билесиңер, мен бир нерсене макул болдум, анан ошон үчүн кол коюп бердим. 90 депутат болуш керек деп. Ойлонайын, сен депутатмын деп атсың, зам спикер болгонсуң. Конституция деген бир беренеден турбайт. 144 беренеден турат. Ошону бирөөнө макулун, калган билбейм, мен окуган жок, мен кол коюп бердим дейт. Бирөө болсо айтты, ата мекендикине жок, мен кол койгон эмесмин дейт. Акыры башкалар да чыга баштайт. Эл ушундай жанагындай прессинг жасаганда башкалар да чыга башташат. Демек, бул шашылыш түрдө мыйзамды, конституцияны одоно бусуп жол менен келатканы келечекте ушу конституциянын легитимдүүлүгүнө уже доо кетип атат. Анын ичиндеги жанагындай президентский болобу, парламенттик болобу деген маселе эмес. Негизгиси отурганда эле ээрге кыйшык отуруп, элдин талабын, конституцияны аткарбай, бүгүнкү бийлик одоно тебелеп туруп, ошону өзгөртөм дегенди таң калышты. И дагы бир эң негизгиси. Ал конституцияда эң негизги бир принцип жазылган. Биздин конституцияга өзгөртүү гана киргизилет деп турат. Эмне үчүн айтылган? Түшүндүгүндө биз 1990-жылы легендарный парламент 3-жылы эмени конституцияны кабыл алгандан кийин 5 майда уже конституциянын күнү деп калган кийинкилер өзгөртүү гана киргизсин деген сөз. А булар болсо конституцияны одоно бусуп туруп, жаңы конституциянын редакциясын алып чыгып атпайбы? Ойлонайын, чуу дегенде эле эме конституцияны тебелеп атат. Жок болгонсуп. Мына ушул эле жана процедурный жагын алып келгенде, мен оюнча ыплас жол менен азыркы бийликке келген адамдар эмнегедир ушу бийликти колубузга кармап калабыз. Президенттик шайлоодо утуп алабыз. Анан кийин супер президентский бийликти колго ала отуруп мамлекетти башкарабыз деген жолу аман болушун. Бул болбогон нерсе. Элди сыйлабагандык, элдик келишимди сыйлабагандык, конституцияны аткарбагандан кийин ошо конституцияны аткарбаган, элин сыйлабаган адамдар бүгүн бийликке келели деп атат. Буга элибиз шайлоочулар жакшы ойлонуш керек. Рахмат.